мен биринчи жолу өз-өзүмө капа болтам, анткени элден хейт кетсе дагы, ушу менден никогда бир хейт кетпей койду го дейм. Интервьюсун көрдүм, дагы мага жибере тас. Сиздин кандай деңиз бар го дейм, бүтүп психологически бүтүп шандай. Эч кандай абийде кармабай келип куттуктаганы эркекче болуп деп ойлойм да. Экөөбүздүн некемиз жок, сен менин аялым эмессиң. Типа, всё, пока деген сыяктуу. Всё, сени ким алат? Сени ажырашкан бирөө албаса, башка эч ким албайт деген сыяктуу. Ну да, энди өмүр гой. Ажырастым ал. Балалары эртең экинчи аял алса үйленсек айтады ғой. Эч качан кандай учур болбосун мен ажырашпайм деген. Пожалуйста дедим, өзүнүң жумушуңду кыла бер, мен сага бакыт тилейм только деп. Мен кадимгидей розовый очки болуп менде. Я көзүнөн бурунку Аргендин башкы көздөрүн көргөн жокмун. Онун өзүнүн, значит, жолу бөлөк, менин жолум бөлөк. Басылган сайын мен өз-өзүмдү жоготуп аттым да. Менин ата-анам да ажыраскан ғой. Мен өмүр бакый бетиме басылып келди да ол. Сен ажыраскан мамаң, экинчи турмушка чыкты деп. Камды чыгардыңар уже. Да, я самый конченый адам менмин. Пидорасный адам менмин. Да, мен дейсиңер, тиран, аялын өлтүрүп кое турган, мошенник. Да, ошондайм, не кылайын эми? Мен башында эле точка койдумбу? Аружан жак идеальный болуп калып кетсин, жакшы болуп калып кетсин, жаманы мен болуп калып кетейинчи. Мен дагы аял кишиге тең келип, мен дагы чыгайынбы жамандап. Анти, тигинти, бунти, мага керек эмес мындай. Мага жакпайт мындай. Анан кайнең тууралуу не айтасың, не айттың? Мен эчтеке деп айткан жерим жок. Мага честно пофиг. 2 күйгө тийиби, 3 күйгө тийиби, мага честно пофиг да. Жанагы мен айткан эмесмин негизи бар го. Ал дагы койбойт. Жакшынакай магазин ачып кеттиби, сыйлап баргандан кийин дагы чыгып алып, бир сказкаларды токуп мен чындап шок болдум. Негизи мага көбү кабарлашкан журналисттер, Арген, тыйынын 2 жагы бар, сен да оюң укпайлыбы деп жаңы чыгарган мезгилде, бир 5 ай болуп калды. Мен бирок отказ бергем. Это просто личный жашоо. Мен эч кимге отчет бергим келбейт. Да, мен жаманы мен болуп калайын. И все деп эле жаап койгом. Ар ким өз жашоосу менен кетип баратканда, сказкаларды айтып, өлмүш адам болупчу. Ну ладно, мен дагы да айтайын, жаманы мен болуп калайын. Анан мага дагы кабарлайт, Арген да ушинтип айтты, 2 жактын тең оюнуга эле деп. Мен айтам сразу эле, это просто личный жашоо, керек эмес. Ну ладно, ал айтса айта берсин, мен эчтеке деп айта албайм. Мынакей бүгүн 2 күнүн ичинде бир 8-9 журналист мага кабарлашты, мен бирок баарына отказ бердим. Ушул жерге айтып кетейин, мен личный жашоомду эч качан айткым келбейт. Бул туура эмес деп ойлойм. Базар жок, биз элдин астында тааныштык, бирок элге отчет бер деген нерсе эмес.